Сооротуучу Кудай. 12 март. Жашоо күрөш. Күнүгө биз таң аткандан күн батканга чейин күрөшөбүз. Эртең менен эрте турсамбы, же жата турсамбы, тигил жакка барсамбы, же эртең деле барсамбы, кылсамбы, кылбасамбы. Мындай майда чүйдө чечимдерден тышкары биз күнүгө күнөө менен күрөшөбүз. Сенде кандай болуп жатат? Кылып алып жаткан күнөөлөрдөн деги качып кутула албадым деген ой келип жатабы? Же бул нерсеге моюн сунуп калдыңбы? Күнөөнү жеңип жашоо мен үчүн эмес экен деген ой барбы? Анда бир аятка көңүл коюп окуп кетсек, ошондо чындыкты билип каласыңар. Жана чындык силерди эркин кылат. Ал эмне чындык? Ал Кудайдын сөзү. Анализдеп карасак, Кудайдын сөзүнө жакын болуп жашаган учурларда күнөөгө каршы турганга руханий күч бар болот. Ошондуктан Кудайдын сөзүнө көбүрөөк убакыт бөл. Кунт коюу менен жазууну окуп, анын үстүнөн ойлонуп, керек болсо аяттарды жаттап алсаң, күнөөгө каршы турганга сага жакшы курал болуп берет.